Оштун Жибек жолу муниципалдык аймагындагы курулуш иштери боюнча маалымат беребиз. Эл оозундагы 10 адырда учурда 17 ички көчөгө асфальт төшөлүп жатат. Эң кызыгы, бул долбоорлордун бардыгы кош каржылоо аркылуу ишке ашып жатат. Жергиликтүүлөр теңме-тең каражат топтошуп, жада калса газдаштыруу маселесин дагы колго алып коюшту. Эл озы элди тарбиялап, мына асфальтты биз акчабызга жасатканбыз. Озы этияттап, озы энергия да бул жолдорду. Ошондуктан биз бул долбоор өтө жакшы долбоорлордун бири болуп атат. Элдерди мына көрүп атабыз канча жылдан бери бирден, экиден жылда 2 көчө, 3 көчө болсо, азыр мына быйылкы жылга Кудай буйрса бүгүнкү күнгө 17 көчөнү толук айта алам. Кудай буйрса 17 көчө быйылкы жылда бүтөт Кудай буйрса. Жибек жолу аймактык башкармалыгында 17 ички көчөгө асфальт төшөлүп жатат. Жалпы наркы 40 миллиондон ашкан долбоордун тең жарымын жергиликтүүлөр өздөрү чогултушкан. Учурда 4 көчөгө жаңыдан асфальт басылып, октябрь айына чейин пландалган жолдор толук оңдолуп бүтөт. Бүгүнкү күндө 15 көчө боюнча толук акчалар бөлүнүп, элден дагы жыйналып, тендерлер өтүп, азыркы учурда бир мезгилде үчүндө азыр 7 көчөдө асфальт басуу иштери жүрүп атат. Кудай буйрса азыр дагы элдер буларды көргөндөн кийин биздик көчөбүздү дагы жасап бергиле, биз дагы 50%-ын берелик, мамлекеттен калган 50%-ын деп туруп, азыр дагы 3-4 көчө өчүрт болуп калды. Биз азыр уже 17 көчөгө жеттик, Кудай буйрса быйылкы жылкыга азыр 17. Дагы бул уланышы мүмкүн. 17 көчөнүн жалпы аралыгы 15 чакырымды чамалайт. Ар бир көчө тургундары атайын комиссия түзүп, каражат берүүгө мүмкүнчүлүгү жок жарандарга жеңилдик дагы беришкен. Кош каржылоо долбоору аркылуу көйгөйү чечилген шаардыктар курулуштун сапатын дагы өздөрү талап кылып жатышат. Тапшырмасы калыңдыгы 7 сантиметр, uzunluğu 380 metre, enine 5 metre berilgen. Öz boyunca işler atarılып атат бардыгы. Этап-этабынан кетип атат. Мен өзүм таң калдым да бир жердечи, мана сиз башка айылдарда, мана башка телтаран советларда алы бир деле көчө асфальт болор элек. Бул жерде мана кечеде мына алдыңда бир 9 көчөнү берди. Азыр 6 көчө, 15 көчө, бу деген 43 миллион деген акчаны салкам 22 миллион эл топтогон да. Bu barda elde birimdikte, intimakçılıkta, imar şu yerdeki jergelikte imarların jetekçilerini demelgisi bilen, şulan közömeldesi bilen işte artalganda bilen de bu da. Бул аймакта 200 кожолукка жаратылыш газы тартылып жатат. Жергиликтүүлөрдүн эң негизги көйгөйү болуп келе жаткан жаратылыш газына дагы чекит коюлуп калды дейт. Газдаштыруу учуру азыр башталды. Кудай буйрса бул ошо элдер менен уюшуп, элдерден акча топтоп, калган акчасын ошо 50%-ын Ош шаар мэриясынан бөлүнүп берди. Кудай буйрса бул долбоор дагы уланат. Бизде алдыда дагы бир 8 көчөбүз турат. 6 көчө боюнча азыр документтери бүтүп, акча жыйноо иштери жүрүп жатат. Кудай буйрса эл менен чогуу биргеликте. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай иштер кызыгын. Кудай буйрса биз сентябрга чейин ушул иштерди бүтүрүп, элге ошо газды киргизип беребиз деген үмүттөбүз Кудай буйрса. Келе жаткан жылы жаратылыш газы жаңы 300 түтүнгө жетет. Калаада туруп отун менен жашап келе жаткан жергиликтүүлөр көгүлтүр оттун тартылышына 4 миллион сомдон ашуун каражат топтошкон. Şu газификация бизге дагы керек деп алды жашаганы 40 жыл болуптур. Мен келип жашаганыма 25 жыл болуптур да. Эми мен 4 келин алдым да. 4 келин алгөнүм чейин газификация болбогон да. Оппа, качан бизге ушундай газ келтирет деп эми городской келиндер дагамыз да. 60 жылдык Кыргызстан көчө, 222 период көчөлөрүбүз бар. Ошолорго газификация сап келип атабыз. Кудай буйрса, мамлекет программасы боюнча эл 50%-ны эл топтоду, 50%-ны мэриядан бизге бөлтүрүп берди. Каланын чет чакасындагы аймактык башкармалыкка алгачкы жолу 2 сейилбактын курулушу башталды. Ошондой эле 370 электр мамычасы орнотулуп, 2 трансформатор дагы коюлуп берилди. Абдумалик Базарбаев, Тейт Тилебалдиев, Ош ТВ. Бизде быйылкы жылкы ошо Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында жылдын башында биздин мэрибиз Жанарбек Кубанычев менен чогуу сүйлөшүп, бир 15 көчөгө жетсак болуп биз үчүн чоң ийгилик деп баштаганбыз. Бүгүнкү күндө 15 көчө боюнча толук акчалар бөлүнүп, элден дагы жыйналып, тендерлер өтүп, азыркы учурда бир мезгилде үчүндө азыр 7 көчөдө асфальт басуу иштери жүрүп атат. Кудай буйрса азыр дагы элдер буларды көргөндөн кийин биздик көчөбүздү дагы жасап бергиле, биз дагы 50%-ын берелик, мамлекеттен калган 50%-ын деп туруп, азыр дагы
3-4 көчө өчүрт болуп калды. Бизде азыр уже 17 көчөгө жеттик. Кудай буюрса, быйылкы жылкыга азыр 17 дагы бул уланышы мүмкүн. Андан сырткары биз газификация маселеси боюнча дагы Кош Кардоонун негизинде азыр 4 көчөдө азыркы учурда жумуштар жүрүп жатат. Кудай буюрса, ошо сентябрь айына ал 4 көчөнү толук газ менен камсыз кылабыз. Андан сырткары бизде дагы 6 көчө боюнча дагы газдаштыруу боюнча элдер акча жыйнап атат Кош Кардоонун негизинде. Кудай буюрса, буну дагы эми быйылкы жылкыга жетип калсак жетишебиз, болсо кийинки жылкыга аны дагы кошобуз. Бул Кош Кардоонун эң пайдалуу жагы 50%ын эл чыгарат, 50% мэриядан. 50%ды чыгарган эл мынау асфальттын эмнесин биринчиден качествосын текшерип алат. Андан кийин ошол асфальтка чыгып аткан сууду же болбосо кандайдыр бир асфальтты буза турган жагдайлар болуп калса, эл өзү элди тарбиялап, мына асфальтты биз акчабызга жасатканбыз, өзү этияттап, өзү эмне кылат да бул жолдорду. Ошондуктан биз бул долбоор өтө жакшы долбоорлор бири болуп атат. Элдерди мына көрүп атабыз, канча жылдан бери эми 1ден 2ден жылда 2 көчө, 3 көчө болсо, азыр мына быйылкы жылга Кудай буюрса, бүгүнкү күнгө 17 көчөнү толук айта алам. Кудай буюрса 17 көчө быйылкы жылга бүтөт, Кудай буюрса биздики. Жебечи муниципалдык аймактык башкармагында. Азыр уже канча көчөгө басылып атат? Басылды. Азыр мынабы биз келгенибизге өзү билесиздер, кичине эми 3 айдын жүзү болду. Ал документациясы менен чогуу 13 көчөнүн тендерлери бүттү. 7 көчөдө азыркы бир учурда жумуштар кетип атат. Кээ биринде гравировкасы, кээ биринде ошо асфальтка чейинки тегиздөө иштери жүрүп атат. Мына көчө уже асфальты бүтөйүн деп калды. Азыр мындан кийинкиси олимпийский болуп, жума сайын бирден көчө бүтүп кете берет, Кудай буюрса. Ошентип темпинен кетип атабыз азыр. 13 азыр 7 көчөдө жумуш кетип атат азыр бир учурда. Анан жалпы ошол канча чакырымдык асфальт басылат ошол? Жалпы 17 көчөнүн жалпы узундугу 7 километрден ашык. 7 чакырымдан ашык болот. Өткөндө биз тендерге берген 13 көчөнүкү 6 чакырым 200 метр болгон. Азыр дагы 3 көчө, 4 көчө кошулду. Ошо менен 7 чакырымдан ашык болот, Кудай буюрса. 7 чакырымдан ашык жолду быйылкы жылга ошо Жебечи муниципалдык аймактык башкарма иш жолдору оңдолот, Кудай буюрса. Анан газдаштыруу маселесинде дагы мисалы буга чейин газ 10 азырга чыкканбы же эми тартып келе жатасыздарбы? Эгер ошол газдаштыруу дагы ошол Кош каржылоо аркылуу ишке ашса, канча абонентти мисалы камтып мындай газдуу болуп калышат да. Бул дагы менимче жергиликтүүлөрдүн, ушул жибек жолунун мындай тургундарынын эң мындай бир орчунду көйгөй болсо керек эле. Ооба. Бул биринчи кезекте биздин мэриянын иш планында дагы бар. Газдаштыруу бул биринчи өчүрдө абанын сактоо, билесиздер, эми баягы көмүр экологияны сактоо боюнча дагы эмне кылабыз. Анан биздин ошо иш планында дагы бар газдаштыруу. Бизде Жебечи муниципалдык аймактык башкармагында газ мурда бар болчу. Азыр биз тартып аткан жерлер ошо мурда тартылбай калган көчөлөр, анан жаңы конуштар, мурда кирбеген көчөлөргө тартып атабыз. Азыркы учурда 124 кожолукка газдаштыруу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары дагы бир 300 кожолуктун документациясы, акчаларын жыйноо иштери жүрүп жатат азыр. Быйылкы жылкыга ошо бир 400 үй бүлөнүн газдаштырабыз. Андан сырткары буга чейин дагы газдаштыруу иштери болгон. Бирок документация аягына чыкпай калып кеткен. Биз жакында шаардык кеңештин чечимин чыгарган мэрия менен чогуу биргеликте азыр УМЭСтин балансы турат. Кудай буюрса, бир 200 кожолукту быйылкы жылы туташтырып беребиз дагы газдаштыруу. Ал дагы Кош Кардоонун негизинде бүткөн иш. Негизи эле Кош Каржылоодо кээ биркилер мындай бир домдун алдындагы чакан бир ойноо аянтчасынан чыгара алышпайт да. Анан мындай Кош Каржылоону кантип ушундай көп топтоп атасыздар да, мындай кантип макул кылып атасыздар? Бардыгы эле кантип чыгарып атат? Так, Кош Каржылоо чындыгында сиз айткандай өзүгө жараша көйгөйү бар. Ар бир эл бирдей эмес. Кээ бир үй бүлөлөрдө шарты дагы жок болуп калат. Кээ бир үй бүлөлөр мүмкүнчүлүгү жетпейт, аны бергенге дагы. Анан биз көчөлөрдө жыйындар өтүп, ошо колунда бар адамдар, колунда жок адамдар үчүн жардам кылып, анан колунда бар адамдар кээ бир адамдарды унутушпай эле мен, например, какой-то процентин мен берейин, калгандарын элге чачып бергиле деп, ошо элдер менен сүйлөшүү жолунун негизинде чечип атабыз. Себеби ар бир көчөдө 1ден 2ден ошондой мүмкүнчүлүгү ошондой адамдар бар экен. Ошолорду чакырып, ошондой келиңиз, мынаны жардам бериңиз, көчөнү асфальттейлик, жарымын биз берейлик. Анан качествосунун бар жогуну өзүңүздөр карап текшерип аласыздар. Анан бул нерсеге эмне кылып элдерди үмүттөп, баягы чакырып, бул чакыруу жасаганбыз. Келиңиздер. Анан документациясы, ал чуркаштары, полный баардыгын биз мойнубузга алганбыз.
полный аркасынан чуркап, документацияга чейин бүтүрүп, полностью өткөрүп, Кудай берсе элдерге тапшырып беребиз. Ага чейин биздин мойнубузга алып, биздин адистер, квартальный комитеттер, жер адистерибиз, экономисттерибиз, анан мен өзүм баш болуп, күндө келип кабар алып, чогуу иштешип, биринчи кезекте бул элдин ишеними болуш керек. Эл көрсө, ишенсе, анан акча берет. Эл ишенбесе акча бербейт. Ошон үчүн биз максимальный аракет кылып атабыз, элдин ишеничине кирип, ошо элге сапаттуу жолдор жасап берүүгө. Болду анда